Кадрлуу каада салт жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бакеев Ринат Аскарбекович жана ошондой эле Улуттук маданий борборунун руханий мурастарды жайылтуу жана өнүктүрүү секторунун башчысы Молдокулова Нуркан эже бизде конокто. Саламатсыздар, кош келипсиздер. Анда сөз ошол кадрлуу каада салт кароосунагы боюнча болсун. Саламатсыздар. Бул негизи Ош шаарындагы фестивалдын алкагында болуп жатат экен, Кутматтарыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына быйылкы жылы ошо 2 жылда бир жолу өткөрүлгөн биздин дүйнөлүк эпостор фестивалы өткөрүлүп жатат. Мына быйылкы жылы ошо өзгөчөлүгү биздин Ордолуу Ош шаарында 7-чи дүйнөлүк эпостор фестивалы өткөрүлөт. Ошонун алкагында кадрлуу каада салт деген кароосунагы өткөрүлөт. Бул боюнча ошо Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан атайын жобо даярдалып бекитилип, биздин ар бир 7 дубанга жана Бишкек Ош шаарында да ошол жоболор да каттарда берилген. Аталган кароосунакка жалпысынан бардык катышуучулар катыша алат. Жакшы чектелбейт. Ошол кароосунак өткөрүлүп жатканда ошо 18 майдан 20 майда Ош шаарында өткөрүлөт. Кароосунакты ошонун жыйынтыгын атайын калыстар тобу бекитилет. Ошо калыстар тобу ар бир каада салтты карап, ошонун жыйынтыгын чыгарышат. Мындан тышкары бул каада салт кароосунагы ар бир облустан келген катышуучулар 15 мүнөттүн ичинде көрсөтүш керек. Жана ар бир облуста каада салттар кайталанбаш керек. Жалпы жобо ошондой. Бизде убакыт өткөн сайын кээ бир каада салттар бурмаланып баратат, ашкере болуп баратат, бир акылга сыйбаган нерселер менен өтө эле баягы нерселерге алып баратат. Ооба, заманга ылайык өзгөрүлүп атат, Туура айтасыздар. Бул негизи эле адам баласы жарык дүйнөгө келгенде эле сүйүнчү дейт, Сүйүнчү дегенде элдин баары кулагын төшөп калат. Ай, кандай жакшы жаңылык деген. Бул биз үчүн эң сонун жаңылык, кандай жагымдуу сөз. Ошол мезгилде уул келе турган болсо жарык дүйнөгө, анда ошол асказообуз келди, эл коргоочу келди деп, элибиз сүйүнөт, эл менен бирге жер эне да сүйүнөт да. Ал эми кыз бала келсе тукумулуучу келди деп, калкыбыз сүйүнөт дагы, жээнтек тойдон баштайбыз. Эң негизгиси жээнтек тойдон баштайбыз дагы. Ошол киндик энебиз киндигин кесип, киндик каным тамган жер, киримди жууган жер деп кыргыз эли эзелтеден ошол кичи мекенин аздектеп, анан улуу мекенин аздектегени себеби ушудан болуп эсептелинет да. Биз ар бир каадабызды, ар бир салтыбызды сиздер айткандай эч убакта бурмалабай жасаганыбыз бул эң чоң аздек болуп эсептелинет да, аздектеп сакташыбыз керек. Андан кийин бул ат коюу деп коебуз, Ат коюу илимге карап таянсак, биз ономастика илими дейбиз. Ономастика илимин биз кыргыз эли эзелден эле билген экен. Себеби дегенде Манас атаны ала турган болсок, Манас атага ат койгондо жакыппай элди түрө чогултуп той берип, анан бир да же чечендин, же чебердин оозуна сөз келбей, ат келбей эмне кылабыз деп турган мезгилде ошол кайдан жайдан дубана пайда болуп, ошол келип алас болсун, аты мунун Манас болсун деп Манас атанын атын коюп кеткен да. Ошондуктан бул ат коюу деген эң чоң бул салт болуп эсептелинет, нарк болуп эсептелинет, биздин баалуулугубуз болуп эсептелинет да. Анан ошо ат коюу бул адамдын бул келечек турмушу болуп эсептелинет да. Биз балдарга ошол келечегине жол ачышыбыз үчүн нарктуу адамдардан, же чоң ата чоң энеден, тайата тайэнеден, эл журттан акыл сурап туруп анан ат коебуз да. Атты тандаганды билишибиз керек да. Көңүл буруш керек. Көңүл буруш керек. Ошо ономастика илиминде айтат, мисалы үчүн бүгүнкү күндө ай деген аттуулар көбөйүп кетпедиби? Бул илимге караганда ай деген жалгыздыкты билдирет да. Анан биз ага карабай эле кайсыл ат жагымдуу кылса, кимдин аты жагымдуу кылса, чыгыш батышты карабай коюп атабыз да. Ошондуктан ошого жаштар, кийинки жаштар ушу маани берсе деген тилегим бар да. Андан кийин ошол ат койгондон кийин бизде Кыргызда негизи
кыркын чыгаруу деген бар. Кыркын чыгарып бүгүнкү күндө көп колдонулбай жатат. Ошону жандандырыш керек да, себеби дегенде кыркын чыгаруу, 40 кашык сууга жууп койсок болду экен деп коет. Жок, анткени бул бала жарык дүйнөгө келбедиби? Ушул жашоого кабыл алыш керек да, дене ушул жашоодо кабыл алып, акыл, туюму баардыгы, эс тутуму баардыгы кабыл алып ушул жашоону, андан кийин ушул жерге, сууга, абага, күнгө баардыгына көнүш керек. Ошон үчүн кыргыз эли кыркын чыгарып туруп, жерене менен от менен жана башка биздин 4 стихиябызды кол сөз тилинде айтканда, ошолор менен тааныштырып туруп, анан кыркын чыгарып, жыт чыгарып, энелер умайчылык касиетин карманып, андан кийин бешикке бөлөгөн. Тай жагап келген бешикке бөлөп бешик той деген өзүнчө чоң тойду өткөзгөнбүз да. Кандай сонун биздин каада салттарыбыз бар. Ошондо мына адам баласы төрөлгөндөн тартып, бешик ырынан тартып, эми акыркы зыйнатка узатууда кошок ыры менен коштошкон. Ошон үчүн кыргыз эли бул каада салтка өтө бекем турган адам болгондо, ошон үчүн ал бешик ырын ырдап атканда эми ошол баланын турмушта бир акыл эстүү болсун, элге тирек болсун, элге керек болсун деген ниет менен, кыз болсо намыстуу болсун, абийирдүү болсун деген аруу тилектер менен ырдап туруп, ушу бешиктен эле кулагына куюп өстүргөн. Туура, жанагы төрөлгөндө 40 күн өтпөйүн кишиге көрсөтпөй, аздектеп баягы болсо керек болсо энеси менен тай жагына 4 күнүнө кетире туруп, кичине чоңоюп келсин, көздөн далдоо болсун депчи. А биз азыр эмне болуп атат? Түйүлдүк кезде эле сүйүнчү, кош бойлуу экенмин деп чыгарып атышат, төрөлдү деп чыгарып атат. Көз деген бар, ушулар нерсе. Ошондуктан биз ошо Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ошо биздин каада салт, үрп адатыбызды ошо элге тартуулоо, ошону жандандыруу, жаш балдарга ошону көрсөтүү. Анткени кыргыз эли эмне менен айырмаланат? Биздин каада салт менен, үрп адаттарыбыз менен. Ошону кароосунакты быйылкы жылы биз киргизип, буюрса ошо 18-майдан 20-майда Ордолуу Ош шаарында фестивалдын алкагында бул кароосунак өткөрүлдү. Кароосунактын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 1-2, 3 орундары аныкталат комиссиянын берген сунушу менен. Ошондой эле диплом, грамота жана акчалай сыйлыктар менен сыйланат. Эң жакшы буюрса жеңүүчүлөр, мыктылар жеңишке жетет, мыктылар буюрса озуп чыгат деп ишенебиз. Анан азыркы тапта ашкере баягы каада салттар, бурмаланган каада салттар. Эми кыргызда айтат го, аш көп болсо каада көп депчи. Анан чындыгында каада көбөйүп кетти да. Анан ошону биз өзүбүз эле туура жолго багыттап, ал бизге үнөмдөө деген кандай жакшы нерсе. Ошон үчүн үнөмдөсөк, ал чөнтөгүбүзгө, мамлекетибизге кандай мындай байлыгын алып келет да. Ошондуктан ошолорду үнөмдөп жасасак абдан жакшы болот. Ашкере нерсени ошо тыюу салып, өзүбүздүн нукура баалуулуктарыбызга өтсөк абдан жакшы болот да. Анан бул кароосунак канчанчы жолу өткөрүлүп жатат? Бул кароосунакты биз биринчи жолу ошол фестивалдын алкагында киргизип атабыз. Буюрса ошол бизге азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине атайын билдирме анкеталарында жөнөткөнбүз. Бизден азыркы учурда 7 дубандан билдирме анкеталар келип жатат. Башкы талаптар катышуучулардын? Катышуучулардын жана жогоруда айтып кеттим, чеги жок, чеги каралбайт, баары катышса болот. Бир гана жана каада салттар, үрп адаттар ар бир облуска кайталанбаш керек да, көрсөтүш керек ошо. Анан ошону комиссия ошо 18-нен 20-сына чейин аныктап, карап, көрүп, жыйынтыгын чыгарып, анан жыйынтыгында сыйлоо азебине өткөрүлөт. Бизде ошо алакандай ала тообузда эле ошо 7 аймакта өзгөчөлүктөр бар. Ар биринин өзүнүн климаттык, же салттык, же баягы нерсе. Ошолор жөнүндө да сөз сизде болсун. Ооба, туура айтасыздар. Эми ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү болот да. Мисалы үчүн биз ошол салттардын ичинен ала турган болсок, түштүк жергебизде байбиче көтөрүү деген бар да. Түндүк жергесинде андай жок. Ошондой айырмачылыктар бар да. Ал эми көпчүлүк салттын баардыгы эле окшош. Мисалы үчүн тушоо тою, ак кара жүндө эшип туруп, ак караны талдап билген адам болсун деп туруп, ушу тушоо тойду өткөзөт. Мисалы үчүн кыз кишинин 7 жашка, 5 жашка чыкканда чачын өрөт. Чач өрүү деген чоң биздин наркыбыз бар. Ошону
чач өргөндө бешкекүл кылып чач өрөт дагы. Ал эми ошол кыз бойго жетип калганда ал кудалашкан жери бар боло турган болсо, анда маңдайына 2 чач өрөт да. Анткени ал кызга эч бир жигит же башка адам көз сала албай калат. Себеби дегенде, кудалашкан жери бар турбайбы? Башы бош эмес экен деп коет да кыргыздар. Көрдүңүздөрбү ошондой. Ошондой кудалашуунун дагы жолдору көп да. Бешик куда, бел куда, кайчы куда деген кудалашуулар бар да. Ошол сыяктуу бизде салттарыбыз өтө чоң. Ар биринин айта турган болсок, ар бири өтө өзүнчө уникалдуу да. Келин алуу деген, мисалы үчүн кыз узатуу дегенде, кызды узатып атканда ошо кыздын кулагына бир жакшы кептер кирсин деп, же болбосо эне кайненеге тапшырып жатканда айтат: ак учук бердим, саптап ал кудагый. Ак шумкар бердим, таптап ал кудагый. Көк учук бердим, саптап ал кудагый. Көк шумкар бердим, таптап ал кудагый деп кудагыйына өзүнүн боор этинен бүткөн баласын тапшырып атканда дагы ушундай жакшы насаат менен тапшырган. Ал эми кыздын жоң койбостон айтат: кайнатаңды кандай көр, кайненеңди жандай көр. Кайнагаңды бектей көр да, кайнелериң чептей көр деп атат. Көрдүңүзбү, кандай сөз менен кыздарды тарбиялап келген. Ошондуктан ошо келин алуу, кыз берүү каада салтыбыз биздин бүгүнкү күндө жакшы кыз узатуу бүгүнкү күндө жакшы өрчүп келе жатат. Бул дагы бир убакта кыз узатуу тою сейрек болуп кеткен, бирок бүгүнкү күндө калыбына келип келе жатат. Сөөк жаңыртуу деген да сонун нерсе бар эле. Биз билебиз кичинекейибизде алыска кеткен бөлө эжебиздин баягы көзү өтүп кетиптир, алыстап кетишиптир. Анан келип эле мына уулубуз мына кызыңар барбы деп эле эжемди алып кеткен эсимде да. Ошону кайчы куда деп коет. Азыр кайра сонун катташып, жаңыланып. Ооба, бири-бирин тааныбай калбасын деген таристе. Алыстап кетпесин. Алыстап кетпесин деген таристе кайра жакындашуу, кайра бир тууганчылык, кайра боор тартуу деген жакшы биздин салтыбыз, жөрөлгөлөрүбүз бар, наркоз. Эң жакшы айтасыздар. Анан бул иш-чара белгилеп кетсек, биздин азыркы жаштар, бөбөктөрүбүз, өспүрүмдөр неге эле кыргыздын салттарын көп билбей жатышат. Анан баары эле TikTok'о, Instagram'a кирип кеткен учур эмеспи? Анан ушул бул иш-чара абдан сонун керектүү экен, Анткени ошо биздин илгерки ата бабалардан калган каада салтыбызды, урп-адатыбызды жандандырып, ошо жаштарга үйрөтүү мааниде. Жана мына кесиптешим айтып кеткендей, ар бир каада салттын өзүнүн бир маанилиги бар да. Терең маанилиги бар. Ошондуктан мен ойлойм, ошол биздин каада салт кароосундагы бир жакшы деңгээлге жетет, өткөрүлөт. Жана ошондой эле фестивалдын алкагында да боз үй кароосундагы да өткөрүлөт. Андан тышкары сар кеч кийимдер боюнча да кароосундагы өткөрүлөт. Мындан тышкары чоң бир симпозиум өткөрүлөт. Ошол симпозиумда мынакей бүгүнкү күндө 52 мамлекеттен заявкалар түштү. Буюрса белгилүү бир окумуштуулар келебиз деп атышат. Ошо Ордолу Ош шаарында жакшы бир чоң бир фестиваль өткөрүүгө пландаштырып, буюрса көптөгөн катышуучулар келет деген ойдобуз. Эң сонун бул баягы иш-чара өткөрүп эле тим болбостон келечек муунга, ошо келгендерге, ошо жаштарга сонун бир үлгү болот. Дагы да болсо биздин эсибизге салып ушундай каадабыз бар, ушундай кадырлуу салттарыбыз бар дегенге сонун иш-чара буюрса мыкты деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Сиздерге рахмат. Сиздерге да рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келген конокторубузга өзгөчө ыраазычылык айтабыз дагы. Буюрса 18 майдан 20 майга чейин Ордолу Ош жергесинде дал ушул иш-чара болот экен. Ал жактагы тургундар, жашоочулар, меймандар барып катышыңыздар, көрүңүздөр, көз салыңыздар. Бул да болсо биздин баалуулуктарыбызды даңазалаган сонун иш-чара. Бүгүнкү эфирибизди анда жыйынтыктайлы, кесиптеш. Ооба, 2 саат бою сиздер менен кесиптешим Мирдорет Копович жана мен Айсулуу Асанбекова болду. Görüşкөнчө.